да, ишкер. Жарманкеге социалдык келишим алып, ийгиликтүү иш алып барып жаткан үй бүлөлөр, жумуш издөөчүлөр, райондогу ишкерлер жана кесиптик лицей чакырылган. Алты баланын апасы Мадина Айтназарова Шекер айыл өкмөтүнө караштуу Арчагул айылынын тургуну. 2023-жылы социалдык келишим аркылуу уй алып, 1 жылдан бери ишкерлик менен алектенип келет. Келишимдин негизинде алган бир уй азыр 3 баш болуп көбөйгөн. Свежий каймак тартып, айылдарга сатып, бизнес кылып, алган пособияга караганда бул уйдук аябай кирешелүү экен да. Көптөр кызыгып атат буйруса. Бир уйдан буйруса мына 3-чү торпогун тоюн деп атат. Аллага шүгүр, өкмөткө рахмат. Анан ал сары каймактардан мисалы биз сары май сызгырып алып, азыр каттамам өтүп кетти. Ошого байланыштуу каттама сатабыз. Борсокторду мына сары майга жасап келдик. Творог жазадык. Көп нерселерди жасап, бүгүн ушул жака алып келип отурабыз. Бүгүнкү жарманкеге Жоондобу айылындагы номер 13 кесиптик лицейдин жамааты катышып, жарманкеге келген окуучуларга жана тургундарга кесиптик багыт берип, 3 айлык кыска мөөнөттүү курстар тууралуу маалымат беришти. Биздин жылына ушул эмгек жана социалдык камсыздоо башкармалыгы менен Чокмунбай Төлөбердиев атындагы номер 13 кесиптик лицейи былтыр өткөн окуу жылында 2024-жылы 94 окуучуну окутуп, мамлекеттик үлгүдөгү сертификат жана айдоочулук күбөлүктөрдү бере алдык. Эми быйылкы 2025 келе жаткан окуу жылында бир жыл ичинде биз 100дөн ашык окуучуну кабыл алып окутканга толук даяр экенибизди билдирем. Айтматов районунда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкы башкармалыгы тарабынан бош орундар жана кесиптер жарманкеси жылына 2 жолу уюштурулат. Жарманкенин өтүү максаты ушу биздин жаштарыбыздын кесипке багыт берүү жана кайсы мекемелерде кандай бош орундар бар, ошо боюнча маалымат берүү болчу. Бүгүнкү күндө ушу биздин иш-чарага 9-11 класстар катышып отурат. Жаштар миграция маселеси боюнча миграциялык агымдар көп болуп атат. Ошолорду токтотуу максатында бизде дагы ушу Кыргызстанда ушундай окуу жайлар бар. Ушу кесипти туура тандасаң ушундай ошол жакта тапкан акчаны бул жакта да тапса болот деген мааниде өткөзүп отурабыз. 2022 жылдан бери мамлекет тарабынан берилип жаткан социалдык келишимди Айтматов районунан 810 үй бүлө алган. Келишим алган үй бүлөлөрдүн ийгилигин көрүп, бүгүнкү күндө жөлөк пул алуудан баш тарткандар көбөйүүдө. Көп тармактуу иш менен жарандарыбыз камсыз болууда. Азыр жарманке көрсөткөндөй ушул ар бир багытта алектенген үй бүлөлөр менен сүйлөшүүнүн негизинде бул социалдык контракттын жардамы негизинен жарандарыбызга пайда келтиргени көрүнүп турат. Бул багытта мындай ишкерликтин башаты ачылып калышы мүмкүн деген чоң илгери үмүт бар. Социалдык келишим программасы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кирешесин көбөйтүп, аларга ишкерлик кылууга чоң мүмкүнчүлүк берүүдө. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Айтматов району.